Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Кутман күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин Талас жарнама YouTube каналынын жана Мой дом кыймылсыз мүлк агентинин кардарлары. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында Фрунзе көчөсү менен келип, ушу Муниран поворотунан солго айрылганда Нуржанова көчөсүндө Нуржанова 21 номериндеги ушул 2 кабаттуу жаңы там жакшы шарттар менен сатка чыгып жатат туугандар. Экранда үйдүн ээсинин номерин калтырып атабыз. Ушул номер менен сөзсүз түрдө байланышып, баазын чечип, эгер бул үй балким сиздердики болуп калышы мүмкүн, сөзсүз келип көрүңүздөр туугандар. Азыр мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып бермекчимин. Анда эмесе, бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үй жаңы эле бүткөн, жаңы там, жаңы ремонту менен тегерек четин баары курчалган. Өзүңүздөр көргөндөй ошол пескоблочный забор менен полностью алды, капталы, бүт баардыгы тегерегинен курчалган туугандар. Мен сиздерге бүт баарын тартып берем. Андан сырткары үйдүн бул капталында варата жагынан автодвор бар. Бул жерге болжолу менен бир 4 автоунаа кенен батат. Андан сырткары эшин алдын калиткадан киргенде, мына өзүңүздөр көргөндөй эшин алды да аябай кенен. Мен сиздерге азыр үйдүн ичин тартып бермекчимин, толугу менен экрандан алыстабай көрүп туруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар туугандар. Эшигин көрүп көрүнөт демекчи, киргенде эле ушундай жаркырап кире бериши аябай жакшы ремонт болуп, жакшы жасалган экен. Баасы $40,000 сурап жатышат туугандар. Баасын $40,000 сурап атат. Бисмилла деп эле солго киргенде ошол жакта чоң татынакай илейген зал бар экен. Бул жерге бир топ конокторду, кудаларды, жакшылыкта жакшы мероприятияларды өткөргөнгө өтө чоң зал экен, кенен. 30-40 киши кенен эле отурат экен бул жерде туугандар. Залдан чыккандан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, экинчи этажга ушундай жакшы заманбап стилдеги лестницаны жасаган экен. Бул лестницанын өңүн дагы аябай красивый дизайн менен боёгон экен. Ак цвет менен шоколадный цветти аралаштырып мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Экинчи кабатка чыккандан кийин өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде чакан бөлмө бар экен. Бул жерде детский бөлмө деп деле койсок болот, күнгөй бет экен. Кышкызын абдан жылуу мындай комнаталар бат жылыйт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар мына. Сиздерге айнек жагында тартып көрсөтүп берип атам. Толук обойлонгон, потолоктордун баары пластиктен жасалган жакшынакай. Мына көрүп атасыздар, экинчи кабатка чыкканда дагы бул жерде да бир топ узун, чоң, жакшынакай килейген зал бар экен. Натяжной потологу тартылган, софиттенген, бүт баардыгы жаңы заманбап эшиктер. Мына туугандар, бул жага дагы өзүнчө детский спальня десек болот. Бул жер өзү негизи экинчи кабатта, негизи залдан тышкары 3 спальня бар экен. Эгерги мындай үйгө коноктор келгенде дагы экинчи кабатта бул үйгө угулу эле көп эле киши батат экен да туугандар. Мен сиздерге азыр толугу менен үйдүн бет маңдайындагы летний кухняны да тартып берейин туугандар мына. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, киргенде эле жакшынакай жасалган экен бул жери дагы. Бул жагда толук түрдө ремонтту талап кылбайт экен, кирип эле жашай бер десеңиздер болот. Бул жерде обойлонгон, пластик потолок болгон. Мына өзүңүздөр көргөндөй айнектердин баары пластик, бүтүн жылуу, батарейкалардын баары өтүп турат. Кыскасы, бул жакта жайкысын, үйдүн ичи ысык десеңиздер, жатып эс алып, жайдын күнүндө ушул бөлмөлөрдө жашасаңыздар болот. Андан чыгып эле бул комнатага киргенде бул жерде детский спальня да кылса болот. Жеке өзүңүздөрдүн спальняңыздар да кылсаңыздар болот экен бул жердин. Көрүп атасыздар, бул жер дагы татынакай болуп ремонт болгон. Мен сиздерге мындан ары чыгып короо жакта тартып бермекчимин. Бул бөлмө өзү складской бөлмө экен. Ичинде бүт үйгө керектүү майда чүйдө нерселердин баарын, сыртта турган нерсенин баарын ушул комнатада кармасаңыздар болот экен. Андан кийинки бөлмөгө киргенде туугандар, бул жер баня экен. Үйдүн банясы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Потолок пластиктен жасалган экен. Булуттун өңүндөй кылып
өзүнчө бул жакта дизайн болуп жасалган экен. Парилкалардын баардыгы жаңы, жыгачтары жаңы. Кыскасы мага жакты туугандар. Бул баня өзү аккуратный, таза жана свежий экен. Андан чыгып эле оң капталына караганда туугандар, бул жерде зимний көрүп атасыздар, өзүңүздөр пеноплекс менен чөплөнүлгөн. Зимний кухня деп деле койсок болот. Мына топкасы бар экен. Үй ээси айтып атат, топкасы электрический дагы, от менен дагы жылыт дейт. Туугандар, бул жагы дагы бүт баардыгы батарейкасы тартылган. Потолоктордун баардыгы пластик менен жасалгаланган. Кыскасы, бул үйдө толугу менен бүт шарттары менен кылган экен. Көрүп атасыздар, полный пескоблок менен жабылган. Бул жер очоккана экен. Очокканада 3 размердеги чоң, средний жана кичинекей казандарды кое турган орундары да бар экен. Андан ары киргенде бул жерде зимний запас деп койсок болот. Варенье, салаттардын баарын сактай турган комната экен. Жана бул жагы өзүнчө коро экен. Койкана деди бизге үйдүн ээси. Койкана экен. Андан ары чыгып мен силерге үйдүн тиги бетин тартып бермекчимин, коро сарайдын баардыгын. Экрандан алыстабай сөзсүз түрдө буну видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Бизге кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо комментарийге жазыңыздар. Биз баягы силердин комментарийиңиздерди жазып, окуп, ошол жерден көп плюс минустарды тоңдогонго аракет кылабыз. Мына туугандар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, сеновал бар экен бул жерде. Бул жагы корооз экен. Короолорун байкап атасыздар туугандар. Жыгачтардын баары жаңы, коро өзү жаңы эле салынган. Бул жерге уй, жылкы бүт баардыгын кармазастар болот. Өтө кенен салынган экен, ичи өтө кенен экен. Бул жагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, уйларды байлазастар болот, жылкыларды байлазастар болот. Кыскасы, бул жерге аткорум кылсастар болот экен. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй мен силерге экинчи кабаттагы сеновалды да тартып бермекчимин. Сеновалды көрүп атасыздар, ичин бүт баары жаңы, листтери жаңы, жыгачтары жаңы. Бул жерге бир топ түк чөп батат экен. Обзор бул жакта да үйдө да көрсөтүп коелу. Кыскасы туугандар, азыркы биздин современный жашоодо ички үйдө хозяйство жүргүзөм деген адамдар үчүн өтө ылайыктуу экен. Бул жагын көрүп атасыздар, жашылдандырылган экен, елкалар бар экен, елдер бар экен, арча бар экен туугандар. Кыскасы, бул үй кимге жаккан болсо туугандар, сөзсүз түрдө лайк басып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз ар дайым сиздер үчүн кызмат кылганга даярбыз. Экрандан алыстабай лайк басып бөлүшүп туруңуздар.